Мен арак ичпейм. Бирок мас болуп жүрөм. Каналга жазылган соң видеонун ылдый тарабындагы кол белгини көтөрүп подписаться кнопкасын басып, коңгурону дагы жандырып коюңуз. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевге коркутуулар болууда. Бул тууралуу министр өзү билдирүү жасаган. Азыр мага олигархтар, миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат. Ошон үчүн мен 10 күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам. Сабырбек Жумабеков мындай эле: бул жерде 17 миллионер Бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат. Себеби талапка жооп бербеген окуу жайларды менден башка эч бир министр жаба албайт. Ошон үчүн мени сакташыңар керек. Эгер мен жок болсом, бул система кайра эле келет, деди Бейшеналиев. Эскерте кетсек, талапка жооп бербеген 17 медициналык окуу жайды жабуу боюнча маалымат жарыялаган эле. Ал эми окуу жайлар мамлекетке эмес, жеке тараптарга таандык болчу. Жыл сайын миллионду алып келген окуу жайдан ким эле кол жуусугу келсин, андыктан министрдин өмүрү коркунучта турат. Журналист Семетей Таласуулу кармалды. Бул тууралуу Facebook баракчасына журналисттер жазып чыгышты. Маалыматта Семетей Таласуулунун үйүнө жарандык кийим менен бир нече адамдар келишкен. Алар Таласуулунун үйүн тинтүүгө алышып, китептерин чачып, барактап чыккандан кийин колун кайрып алып кетишкен. Бул тууралуу анын жубайы Айым Усубаева билдирген. Эмне себеп менен үй тинтүүгө алынып жатканы жана кимдер экенин тааныштырган эмес.